Өнүгүү прогресс партиясы Нарын областында 2012 жылдын аягында Нарындын эң алыскы аймагы Актала районун өнүктүрүү максатын койгон. Эл менен жолугуп, кур сөз сүйлөп, келип кеткен партияларга көнүп калган акталаалыктар алгач ирет ишенбестигин жашырышкан эмес. Бирок жарым жылга жетпей Өнүгүү партиясы убадасына туруп, 2013 жылдын апрель айында Актала районуна МТС ачып берди. Беларусь үлгүсүндөгү жаңы тракторлор айдап себүү шаймандар менен пайда болуп, дыйкандардын түйшүгү бир кыйла жеңилдеди. Эгер мурун жерин айдап себүүгө улам бир трактордун аркасынан чуркап кыйналышса, азыр бардык иштерди МТСтин тракторлору кечиктирбей аткарышат. Өнүгүү прогресс партиясы Нарынга экскаватор техникаларын алып барып, ирригациялык системаны жөнгө келтирүү боюнча элге жардам берип келет. Нарын районунун Куланак, Пионер, Карагой, Куртка, Үгүт, Байгончок, Баетов, Терек айылдарынын суу келбей калган каналдарды тазалап, натыйжада 7000 гектар жерге суу чыгарылды.